Балыкчы шаарына мамлекет тарабынан берилген 300 миллион сом акча каражатынын сарпталышы боюнча кыдыруу иштери жүргүзүлдү. Андагы план боюнча мурунку туура эмес түшкөн объекттерди мамлекетке өткөрүп жана алардын оңдоп түзөө иштери да каралган. Алсак туристтик тейлөө борбору бүткөрүлүп, жаңы бала бакчанын курулушу, арт галерея, жол салуу иштери жүрүүдө. Ошондой эле 2025 жылга карата Балыкчы шаарында аткарылып жаткан иштер боюнча иш пландардын алкагында Балыкчы мол аталышындагы заманбап соода түйүнү курулмакчы. Белгилей кетсек, 2024 жылдын ноябрь айында түркиялык ишкерлер Балыкчы шаарына заманбап туристтик шаарча куруу боюнча уникалдуу долбоорду сунушташкан. Бул сунуш шаар мэри жана облус жетекчиси тарабынан колдоого алынган. 2024 жылдын 22 декабрь күнү аталган соода түйүндүн кеңсеси ачылды. Ачылышка Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев, Балыкчы шаарынын мэри азаматтарына бегулуу, долбоордун жетекчилери, активисттер жана шаар тургундары катышты. 200 миллион доллардын терегинде бир чоң долбоор бар. Бул заманбап соода түйүнү. Бул жерде түрк ишкерлердин тарабынан салынат. 5 гектар жер аянтында. Бул жерде астыңкы жана жердин астындагы машина токтогуч парковкадан баштап соода түйүндөрү биринчи кабатында, экинчи кабатында оюн зоок боло турган ошол жерде жана катоктон баштап боулинг, балдарды ойното турган залы, чогулуш өткөрүп турган залы, кыскасы эмне керек болсо ошолордун баары экинчи кабатында болот. Калган 4-5 кабаттарында эл жашай турган турак үйлөр болот. Анын үстүнө мейманканасы. Мына ушундай чоң бир долбоор бар Балыкчы шаарында. Бул жанагы Азия Мол деген алардан да жакшы болот, Кудай буйрса. Ошондой бир жакшы долбоор болуп атат. Ошону ишке ашыруу боюнча бүгүн талкуулап, долбоор менен таанышып, ушул долбоорлогон институт менен, куруучулар менен, ушул инвестор менен жолуктук. Кудай буйрса ушул кийинки жылдын бир февраль айларынан Кудай буйрса башталып калат. Бүгүнкү күндө мына бул жерге офисин ачтык, жерин чечип бердик. Андан сырткары ошол эле жанындагы мурунку токтоп турган ишканалар бар болчу. Автомагистралсын. Ошол жердеги кайры иштетүүчү жана сок чыгара турган заводдун корм чыгара турган жанагы бар эле. Ошол цехтерин кеңейтүү боюнча мэр менен бирге бир иш чара кабыл алдык. Ушул Ысык-Көл облусу боюнча жанагы жылдан жылга бир көйгөй болуп келаткан бул абрикостун жана биздин мөмө жемиштердин сатылбай кээде бир өтпөй бир чирip калган убактар кезип өтпөй ошентпеш үчүн ушул сактай турган бир холодильникти кайра иштетип турган бир жакшы завод цехти ачуу боюнча да пландадык. Ошол жерин көрдүк, буюрса жерин чечтик. Кийинки жыл бул да өзүбүздүн планыбызга коюп ошол ишти ашырабыз. Аталган долбоор туннелдик аквариум, заманбап батирлер, дүкөндөр жана башка керектүү инфраструктуранын камтылышы менен өзгөчөлөнөт. Долбоорду ишке ашыруучу тараптын өкүлү белгилегендей, балыкчынын өнүгүүсүнө салым кошуу алар үчүн чоң сыймык. Балыкчы шаарынын номер 4-гимназия Ленин школасын бүтүргөм. Анан буюрса бүгүн ушул жылы насип кылып Евразия курулуш компаниясын ачып отурам. Курулуш компаниясы баягы жолдошумдун демөөрчүсү менен, жардамы менен балыкчыга жардам катары бир чоң курулуш торговый центрин салып отурабыз. Анан бул Евразия компаниянын максаты эмне? Бул балыкчынын жарандарына спорт болсун, спа болсун, балдардын оюн зоок жери болсун, базарлардагыдай эмес, заманбаптагы азыркы талаптагы торговый центрларды салып атабыз. Буюрса, бул жердеги аябай чоң дүйнөдөгү 5-орундагы аквариум болот. Туннельный аквариумун салып атабыз. Анан эми туристтерге да ылайыктуу аябай сонун нерселер бар бул жерде. Анан буюрса келсеңиздер, бул офистерге тааныштырабыз, көргөзөбүз баарын. Техникалар келгенден кийин буюрса -1 башталат биздики, ошон үчүн анан январь кыш айында дагы бизге өтө ыңгайлуу да, анан баштайлы деп турабыз уже. Курула турган шаарча туризмди өнүктүрүүгө жана шаардын экономикалык абалын жакшыртууга чоң салым кошот деп белгиленүүдө.